Ассалаумалейкум туғандар, қадайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін сіздерге Ағыркөдөн бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн туғандар. Так, биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер барып Алыкулов жана Жолон көчөсүнүн кесилишинде турам. 216-машинканы конечный деле аренда алсаңыздар болот, ошого жакын жерде. Ушул жерден киресиздер туғандар. Кирилип оң тарапты каярсаңыздар, мынакей могу детский сад. Ошол өткөндөн кийин оң тарапта Айдынкөл 59-даректе сатылуучу үй жай кашкан туғандар. И андан кийин бир аз эле өйдө карай жүрсөңүздөр, Южный магистраль барып Алыкулов көчөсүнүн кесилишиндеги круг боюга ылдый карай жүрсөңүздөр, Акунбаева, Гагарин көчөлөрүнө бара аласыздар. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Южный көчө тараптан көрүнүшү дарек Айдынкөл көчөсү 59-үй болуп калат. Так, Жолон көчөсүнөн кирип эле ушул тарапка кирсеңиздер, мындай короого семеркага кире аласыздар. Ушул жерден эле мына бул жашыл дарбазадан кирсеңиздер, сатылуучу үйдүн короосуна киресиздер. Так, чыгыш чек ара бул жерден, батыш чек арасы мынакей бул кошунанын заборуна чейин, бул кирпичтен болгон забор бүткөн жерге чейин болуп калат тугандар. Электр энергиясы бар, жана 3 фазалуу природный газ бар, центральный канализация бар экен. Так, дагы эмне маалымат, кошуналар райондун көрүнүшү. Документтер боюнча бар, документтери бар экен тугандар. Эми андан ары короосуна кирип калган маалыматты сіздерге бір чекеден берейін. Мына киргенде машина койгонго жайы. Бул жакта жүзүм, алма, черешня жана башка бактар сыртка жатканы. Бул жакта бир жер жемиш эгесиздер, ошондой бош жери. Зеленый зона кылып коесуздар. Бул тегерекченин мондай жүзүм бактары менен капталган. Анан балаты зеленый зона, бул жакта мондай тапчаны. Чек-аралар бийик кирпич собор менен тосулган тугандар. Мынакей. Так, андан ары дагы эмне маалымат? Үй боюнча айтсак, жалпысынан 279 квадрат метр толук түрдө кирпич менен бүтүрүлүп, сырткы тараптан утеплять этилип, этаждын ортосу плита менен бөлүнгөн. Базальт менен утеплять этилип тургандары. Отоплениясы болсо газовый котел, көмүр менен жылыткан котел, 3 фазалуу электр энергиясы менен жылыткан. Үчөөсү менен тең жылытсаңыздар болот. Так, дагы эмне маалымат? Үйдүн бул чыгыш тарабынан көрүнүшү и бул жакта подвал деле бар экен. Силерге бир жолу үйдүн ички тарабын көргөнсөң, мынакей бул тепкичтер менен чыгасыздар. Айта кетчү нерсе, садик жанында эле 50 метрдей аралыкта мектепке деле жөө барып келе алышат тугандар. Мынакей тугандар, бул үйдүн кире бериш прихожкасы. Оң тараптан тепкич менен экинчи этажга жана подвалга түшүп чыксаңыздар болот. Бул жерде өзүнчө ажыткан өзүнчө бөлмөдө, душ арка жакта өзүнчө бөлмөдө жайгашыптыр. Так, бул эшиктен кирсек, мындай бир бөлмөсү. Чыгыш тарабынан терезеси менен бөлмөлөр алып эшиктер жыгашталган эшиктер. И түз кирсек, холл менен кухня бир чоң бөлмөдө жайгашкан. Батыш тарабынан, түндүк тарабынан терезелер, отоплениянын батареялары, ракайналы суу чыгарылган, кухонный мебель, газовый электрический плитасы тугандар. Бул жерде душ өзүнчө бөлмөдө, жанагы кире бергендеги ажатканы өзүнчө бөлмөдө жайгашкан. Экинчи этажда ванна, общий санузел дагы бар. Биринчи этажда дагы, экинчи этажда полдор жыгачтан болгон пол, эшиктер деле жыгачтан болуптур. Бул жакта чоң зал бар экен. Мынакей залдын көрүнүшү. Так. Бул жакта мынакей ажаткан өзүнчө бөлмөдө. Жууган машина менен. Силерге экинчи этажды көргөзөйүн. Мындай тепкичтер. Өзүнүн экинчи этажы мансард болуп калат экен тугандар. Чыгыш тараптан терезе орнотулуптур. И оң тарапта бир спальня бөлмө. Мебелдин баары калат экен, эгер калап атсаңыздар. Так, бул жакта экинчи спальня бөлмө. Окей. Түз кирсек, бери карай. Дагы бир мындай спальня бөлмө жайгашкан тугандар. Так. Экинчи этаждын общий санузелі. Душ, ванна жатканасы менен.
Undan ары мен Қайрат Сатожидың қорғасындамын. Мінекей бұл Жолан көшесіне тілі калиткамен шыға аласыздар. Туғандар бұл жақтан да мындай тротуарлар қойылған, гүлдер, палаталар. Бұл жағында очақанасы. Мінекей очақанасы. Бері қарай кірсек, подвал. Окей, подвал. Отопление котелдары. Бұл жақтары складқа тарата қолданады екен. Этажға бұл тепкіштермен де екінші мен де келіп шықсаңыздар. Бұл жағында мындай чоң зал туғандар. Алсаңыздар, үйге бильярд қоя алсаңыздар, өзіңіздер үйдегі фитнес-клуб қыласыздар, өзіңіздер үшін қысқасы, же швейный цехпен әлектенгендер швейный цех қыласыздар, шындай генен зал екен. Так, бақы емне малыматы. Бұл езін түштік тарағынан көрініш туғандар. Так, бас болса бұл үйдің $170,000 сұратып бір. Анандағы сөйлешу болады. Есін номері экранда жана описанияда есітел деп жазылып тұрады. Соны оқып сөйлесіп көріңіздер. Сөйлесулер болады туғандар. Достармен, группалармен бұл видеоны сіздер бөліссеңіздер, маға үй иесіне чоң жардам берген боласыздар. Анда мен сіздермен қоштасамын. Кейінгі жарышқа чейін туғандар, саламатта қалыңыздар.